Акыркы учурларда коррупция менен күрөш аяосуз жүрүп, жеңичинен мыйзамсыз иштерди жасаган чиновниктер, мамлекеттик кызматкерлер кармалууда. Алардын көпчүлүгү мамлекетке бир топ зыяндарды алып келген. Коррупция менен күрөш боюнча Базаркоргон райондук прокуратурасы да бир топ иштерди алып барып, мыйзам бузууларды аныктаган. 2020 жылдын ичинде Базаркоргон райондук прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 104 беренесине ылайык коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча 18 текшерүү жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгында 44 мыйзам бузуучулук аныкталып, 12 сунуш келтирилди. Келтирилген сунуштардын негизинде 20 кызмат адам жоопкерчиликке тартылып, 5 материал КЖБР автоматташтырылган системага катталып, келтирилген сунуштардын негизинде 285 000 сомдук зыян өндүрүлгөн. Базаркоргон айыл өкмөтү тарабынан 153 жаранга турак жай салуу үчүн токтомдор чыгарылган. Анын ичинен 24 гана кезектүүлүгү менен чыкса, калгандарына мыйзамсыз берилип кеткен. Бул иш боюнча сотко чейинки иштер уланган. Айыл өкмөт тарабынан чыгарылган 153 токтомдордун ичинен 125 башкача айтканда жер берүүдө мыйзамдуулукту бузуп, мыйзамсыз 125 токтом мыйзам чыккандан аныкталып, ал боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 320 беренесинин 2 бөлүмүнө негизинде КЖБРге катталып, ошол эле учурда 125 токтомду мыйзамсыз токтомду жокко чыгаруу жөнүндө Жалал Абад областык административ сотуна доо арыз келтирилген. Доо арыздар бүгүнкү күндө каралып, 100% канааттандырылып, жаңы ошол берилбей калган жерлерди нөмөтү менен элдерге берүү чарасы көрүлүп атат. Райондук прокуратура 2020 жылдын 12 айында жашы жетелектердин арасында кылмыштуулуктун, зордук зомбулуктун алдын алуу багытында да иштерди алып барып, билим берүү, социалдык өнүгүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында текшерүүлөрдү жүргүзгөн. Анын негизинде мыйзам бузуучулукту аныкташкан. Жаш жетелектер жөнүндө мыйзам аткарыш боюнча Базаркоргон райондук прокуратурасы тарабынан алгылуу иштер жүргүзүлдү. 2020 жылдын 12 айына карата райондук прокуратура тарабынан жалпысынан 10 текшерүү жүргүзүлүп, текшерүүндө 38 мыйзам бузуучулуктар аныкталган. Мыйзам бузуучулуктар четтетүү жөнүндө райондук прокуратура тарабынан 8 сунуш келтирилип, 2 талап келтирилген. Келтирилген прокурор даттарынын негизинде 11 кызмат адамдын тартип чара көрүлгөн. Мындагы кызматкерлер мыйзам бузуучулуктардын алдын алуу багытында тынымсыз аракеттерди токтотушпайт. Ильяс Турдубай уулу, Кутман Мамашев, Базаркоргон району.